Ош шаарындагы сүттү кайра иштеткен эң ири өндүрүш Алайкуу организм бүгүнкү күндө Өзгөн, Кара Суу, Каракулжа, Ноокат райондорунун фермерлеринен сүт топтоп күнүнө 10 тоннага жакын сүттү кайра иштетет. Айыл чарба министрлигинин рынокко чыгууну жогорулатуу долбоорун алкаганда бул өндүрүш жакында жаңы жабдыктар менен камсыздалды. Бул муздаткычка 500 литр сүт батат. Ошол сүт чыккандан кийин булга толтургандан кийин тезирээк муздатып, билгендей катары сүт тез бузула турган неме болгон үчүн ушуну муздатсаңыз сапаты дагы жакшы немеде калышат да. Көлөмү 500 литр болгон бул муздаткыч сүттү топтоп ташууда абдан зарыл. Өндүрүштүн кызматкерлери айылдардан сүттү күн сайын топтоп келишкендиктен эми бул муздаткыч менен 2-3 күнгө чейин сактаганга болот. Өндүрүш кызматкеринин айтымында жакында бул муздаткычтар айылдарга коюлат. Ошо айыл тургундары өздөрү алып келип тапшырып кетсе, кечкурун бул ал убакта муздаткандан кийин саар келип биздин машинабыз буну алып кетет. Ошондо сапатын жана көлөмүн көбөйтүү үчүн колдонулган муздаткыч болуп турат. Азыркы учурда заводдо бир 10 тонна күнүнө сүт кабыл алып иштетилсе, бул жабдуулар менен 2 эсе көбөйтүп 20 тоннага чыгарабыз. Алайкуу деп аталган сүттү иштеткен ишкана мындай заманбап жабдыктан 4 даана алды. Андан сырткары сепаратор, эритүүчү казан, муздаткычтар, сыйындуулугу ар кандай бүтөнчөлөр жалпы $97,000 сатып алынды. Максат бул проекттин максаты эмне? Ошол поставщиктерде кайра иштетүүчүлөр, өндүрүшчүлөр, рынокко экспортко чыгаруучулар бардыгы бирдей темпте, бирдей билим менен, бирдей мындай компетенциялар менен иштесек деген максат. Ошондуктан ушул проект абдан мындай пайдалуу деп ойлойм. Бул түздөн түз ушул Кыргызстандын мындай үлгүлүү проекттердин бири болот деп ишенебиз. Оштогу сүттү кайра иштеткен бул өндүрүш бүгүнкү күндө сүт азыктарын жана улуттук суусундуктар сыяктуу 23 аталыштагы сүт продукциясын чыгарат. Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 3000 тоннага чейин сүттү кайра иштетет. Ал эми Айыл чарба министрлиги аркылуу ишке ашып жаткан рынокторго чыгууну камсыздоо долбоору Кыргызстандын бардык областтарында 2018 жылдан тарта иштеп, 2024 жылдын июнь айында аяктайт. Анын алкагында Ош, Жалал Абад областарындагы сүт, эт, жүн жана бал боюнча кайра иштетүү тармагында өндүрүштү техникалык жактан колдоо көрсөтүлүп турат. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош шаары.